Бардык нерсени Куланбайке кандай оору болбосун, ошону дарылаганга караганда алдын алган жеңилирээк болот эмеспи? Ушул жин шайтандардан коргонуунун кандай ыкмалары, жолдору бар адам баласы үчүн? Бул дагы эң туура суроо болду. Жана мен бир аз үстүртөн айтып кеттим. Мунун сактана турган, коргоно турган жолу бар. Бул биринчи ишенбөө. Вот ишеним деген нерсе көп нерсе. Ишенбеш керек, коркпош керек. Бул экинчиси, үчүнчүсү келме. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ана бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди ким билген болсо, мен мусулман катары далилдеп бере алам. Ким бисмиллах Куранды билбесин, томду билбесин, бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди 10 жолу, 20-30 жолу оку, сага жин шайтан такыр келе албайт. Ушул коргоно турган. Анан калгандары дагы эрежелери бар. Негизги ошол нерсе менен эле адам сактанып алса болот. Эч кандай тимеле талпа жиндер келсе дагы ошонтип эле асылып. Сен бисмиллахир-рахманир-рахим деп турөр, ла илаха иллаллах, Аллах улук деп, мен ишенгеним Аллахмын деп. Алы жетпейт, тийбейт адамга, кол сала албайт ал. Ушул сактана турган нерсе ушул эле. Анан жана мен ушундай жиндерди реклама кылып аткан кишилерге айтып атканым, силер динге, Куранга каршы болуп атпайсыңарбы? Жиндердин даражасын көтөрүп атасыңар деп. Анан биздин мусулмандар байкуштар Куранды жаттап, келмени жаттап, ла илаха иллаллах деп атса, анан жин бизден күчтүү турбай, окуганда деле ал бизди басып калат турбайбы деп. Ушул жерде карама каршылык болуп, мындай динге каршы болгон менен барабар да, бул чоң күнөөдө коркуш керек. Кудай Тааладан коркуш керек. Кээ бир адамдарда мындай билим бар, мен мындай окудум дейт. Наукада мындай да, биринчи теория деп коет, анан практика деп коет. Теория без практики пустой воздух деп коет да. Сен айдан канча жыл окуп билим алба, бирок практикаң жок болсо сен эчтемкени кыла албайсың. Практикада колдонуп, ошону бирдемкени жасап, өз көзүң менен себепкер болуп, анан сүйлөсөң болот да. Баарыбыз Куранга ишенебиз, хадистерге ишенебиз, туура. Бирок ошол жерде сенин канчалык деңгээлде салымың бар? Сен өзүң эмнеге себепкер боло алдың деген суроо бар да. Анан эле мындай да мындай өзүң жазып койгондой, өзүң кылып койгондой сүйлөгөндө бул бир аз туура эмес болуп калат, орду жок болуп калат. Адамдарды Аллага ишендириш керек. Дин өкүлдөрү бүт динде жүргөн кишилер Кудайга ишенгиле деп атат бир. Анан ислам дининде Куранга ишенгиле деп атат. Эч нерседен коркпой жашагыла деп. Эгерде Кудай Тааланын мыйзамы менен жашаган болсоң, сага бир да коркунуч жок. Барар жериң бейиш деп атат. Эгерде Кудай Тааланын ишенбей динден каршы болсоң, анда барар жериң тозок деп атат, абайлагын деп.